Витаминди бир күндө бир маалдан бир ай ичесиз. Анан жанагы мен айткан дарыларды ичесиз. Азыр сиздики 24 неделе. Аида Кенжебаева 16 жылдан бери гинеколог болуп эмгектенип келет. Айтымында врач болуп калуусуна атасы себепчи болгон. Анткени Аида Азыраткуловнанын атасы дагы дарыгер болгон. Кичинесинен атасынын жумушуна көп барып, ал жерден көргөн ак халатчандарга суктанган. Жана чоңойгондо дарыгер болом деп максат кылган. Мына ошентип тилеген тилеги ишке ашып, бүгүнкү күндө Ак Ордо конушундагы ФАПта мыкты гинекологдордун бири. Бул кесипти аябай сүйгөн үчүн ушул кесипти тандап алгам да. Бул кесип мага аябай жагат. Ушул аялдар менен аялдарды ушу төрөткө чейинки даярдоо, ушул баары эми түйшүгү бул биздики новостройка болгон үчүн, баягы жаңы конуш болгон үчүн жаш үй бүлөлүү аялдар көп, анан миграция дагы күч алган. Ушул миграциянын себебиненби учетко алабыз аялдарды. Бирок көбүнчө түйшүк деп мен ошону может эсептейм. Кээ бирде аялдар турат дагы ошо ойдон келбей калышат. Анан үйүнө издеп барсаң үйүндө жок болуп чыгат, башка жака кетип калган болот. Же кээ бирде телефонун албайт. Ошентип баягы ортодо аял мындай без наблюдения калбасын деп аябай эме кыласың да, переживать этесиң, ошону издейбиз. Гинекологдор учурда абдан көп. Бирок алардын кызматын зарыл болгондо гана колдонуп калдык. Негизи аял кишилер, жаш өсүп келаткан кыздар ар 6 ай, жок дегенде 1 жылда 1 жолу сөзсүз гинекологдон көрүктөнүп туруусу абзел. Биринчи очередь планирование семьи, пландаштырыш керек баланычы. Андан кийин ошо бойго болгондон кийин убагында учетко туруп, убагында врачтын көзөмөлүндө болуп, анализдерди убагында тапшырып, скринингтерден өтүп, жакшы тамактанып, правильное питание деген бар. Витаминдүү тамактарды пайдалануу керек. Убагында көрүнүп турган жакшы 1 жылда 1 гинекологдун көзөмөлүнөн өтүп туруш керек. Анткени азыр залалдуу шишик оорулары бизде Кыргызстан боюнча алдыңкы орунду ээлейт да. Эмчек безинин залалдуу шишиги жана жатын моюнчасынын залалдуу шишиги биринчи алдыңкы орундарда турат. Ошон үчүн врачтын көзөмөлүнөн 1 жылда 1 өтүп турса, ошол ооруларды алдын алат да. Эмдөө дегенден көпчүлүк баш тарткан учурлар бар. Мына ушундай абал жаш өспүрүм кыздар үчүн келген эмдөө учурунда да көп кездешти дейт Аида Кенжебаева. Өспүрүм кыздарга биз мына 22 жылдан бери бүт мектептерде жана календарь прививок деп коет. Ошол прививкалардын календарына кирген жанагы жатын моюнчасынын рагын профилактика, алдын алууга вакцинация киргизилген да. Ошол вакцина башталганда биз көп школдорго лекция окудук. Ошол көп аялдар, ата-энелер түшүнүшкөн жок да, көптөр отказ беришти. Негизи ошол бизге берилген шанс да, бул кымбат вакцина. Ата-энелер өз немесине билип алса, муну шанс наоборот алыш керек ошол вакцинанычы. Ошол жанагы жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн. Өспүрүм кыздарда 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар алса, ошол маалда эффективдүү болуп саналат экен да. Ден соолук адам өмүрүнүн булагы десек болот. Андыктан өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп, туура тамактанып, дайыма дарыгерлерден көрүктөн өтүп туруубуз абзел. Айрыкча айымдар, келечекте эне болуучу кыздар тартынбастан гинекологдон кеңеш алып турганы жакшы. Эненин ден соолугу чың болсо, дени сак балдар төрөлөт. Бир пациентиме эме жазып бергем да, дары жазып бергем, лечение. Ал негизи местно вагинально колдонуш керек свечаларды. Бирок 1 жумадан кийин кайра мага келип атат, Аида Азыраткуловна, что-то бул мага жардам бербей атат деп. Анан эмне үчүн жардам бербей атат? Кечинде салып атасыңбы, кечинде жатарда десем, аны эмне салыш керек беле? Мен аны ичип жүрбөймбү? Аябай ачуу дары го. Ошо ичип жүрбөймбү деп, анан ошентип ошол эмелерден күлүп калганбыз да. Кээ бир аялдар ошо инструкциясын эмелерин окуй, негизи жакшы эле түшүндүргөндөй болобуз, анан сыртка чыккандан кийин унутуп калышат окшойт да. Анан аны ичиш керек беле, аябай ачуу экен го деп анан кеткен. Ошондой кызыктуу учурлар көп болот. Махабат Шекерова, Айсырга Кадырова, Абсамат Төлөсбеков, Таңкы Коңгуроо.